Кыргызстандагы мектептердин азыр басымдуусунда 1-класстын окуучулары гана кадимки форматта билим алышууда. Калгандарынын бардыгы үйдө теле аркылуу же интернетке туташкан компьютер, смартфондордун жардамында окуп жатышат. Буга карабастан мектеп администрациялары же класс жетекчилери ата-энелердин ремонт жана башка муктаждыктар үчүн акча талап кылышууда. Мындан улам шаар бийлиги ММК өкүлдөрү менен бирге айрым мектептерге пресс-тур уюштурду. Молодец, развернутый угол. Биз барган 1-билим уясы 61 мектеп. Шаарда лицейдин бүтүрүүчүлөрү республикалык тестте жогорку упаялары менен белгилүү. Мындай кадыр баркына карабастан ага нааразы болгон ата-энелер көп. Алар окуу жылынын башында окуу онлайн режимде болуп жатканына карабастан акча чогултуулар дагы эле уланып жатканын айтышкан. Бирок мектептин директору баары жадыбалдай жаттап калган. Мектеп фондуна акча чогултуу жана аны пайдалануу боюнча иштердин бардыгы ата-энелердин коомдук бирикмеси тарабынан жүргүзүлөт деген сөзү менен гана чектелди. Алар мектеп жетекчилигине көз каранды эмес. Лицейдин администрациясы коомдук фонддон мектептин айрым чыгымдарына каражат бөлүп берүүнү гана сурана алат экен. Чогултулган каражаттын 70% мугалимдердин маяналарына жумшалат. Эгер мектепке бир нерсе сатып алуу же куруу керек болсо, мен алдын ала ата-энелердин фондуна кат жазып кайрылам. Алар карап чыгып акча бөлүшөт. Мына кечээ эле канцелярдык товар керек деп кайрылгам. Бирок каржылык отчет берет деген коомдук фонддун төрагасы журналисттер менен жолугушууга келген жок. Андан ары шаардагы 17 мектеп гимназияга бардык. Бул мектептин айрым ата-энелери дагы ЖМКларга мектеп дистанттык окутууга карабастан ата-энелер фондуна акча чогултуп жатат деп нааразы болушкан. Билим берүү комплексинин директорунун айтымында чындыгында мектеп фондуна ар бир окуучу ай сайын 450 сомдон төлөп турат. Ошондо бир айдын ичинде топтолгон акчанын суммасы 500 000 сомду түзөт. Бул каражаттар деле 61 мектептегидей мугалимдердин кошумча маяналарына, азырынча бош турган мектептин коопсуздугун камсыз кылууга, тазалоого, дезинфекциялоого жана башка муктаждыктарга жумшалат экен. Биз концерт залыбызды аябай сонун кылып ремонттоп алдык. Ага 2 миллион сом бөлүнгөн. Бирок ал зал азыр бош турат. Ага парда, отургуч, видео проектор жана башка нерселерди сатып алуу үчүн кайра эле ата-энелерге кайрылабыз. Ремонт актового зала будет. Ата-энелер комитетинин өкүлдөрүнүн маалыматында окуучулардан жылына 4,5 миллион сомдон ашуун каражат чогултулат. Бирок мынча каражат эмнелерге сарпталаарын ачык айтышкан жок. Алардын белгилөөсүндө мектепте эч кимди ыктыярдуу төгүмдөрдү төлөөгө мажбурлабайт. Өткөн окуу жылында 80ден ашуун окуучу акча берүүдөн баш тарткан. Бул акчалар кетип атат. Доплата мугалимдерге, охранага, техничкага. У нас анан системщиктер бар, которые ремонтируют бизде компьютеры, трубы у нас системщики приходят. Это все оплачиваем с фонда. Сообразно ли это? Технически работают и сейчас? Работают. Айта кетсек, шаар бийлиги жыл сайын бюджеттен билим берүү тармагына бир нече берене боюнча 4 миллиард сом бөлүп берет. Половина бюджета. Шаардын бюджетинин жарымы билим берүүгө жумшалат. Жылына 4 миллиард сомдой каралган. Бул акча коммуналдык кызматтарга, имаратты оңдоп түзөөгө, мугалимдердин айлык акысына, салыкка, 1-4 класстардын тамак ашына коротулат. Соответственно. Эгерде мектеп администрациясы же ата-энелер комитети мектептин коомдук фондуна акча төлөөнү талап кылса, андан баш тартууга жана шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылууга ар бир ата-эне укуктуу экенин аталган мекеме белгилейт. Эскерте кетсек, өткөн жылы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков республиканын билим берүү мекемелерине мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салуу жөнүндө буйрук чыгарган. Эгерде администрация же мугалимдер тарабынан мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталса же окуучуларга жана алардын ата-энелерине моралдык психологиялык кысым көрсөткөн болсо, анда күнөөлүү тараптарга жумуштан бошотууга чейин жаза колдонулат. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.